үйдө отуруп алар деле онлайн форматта эле биз менен как партнер иштесе болот. И доходго сөзсүз чыгат. Бул жумуш негизи оор эмес. Биз баарын үйрөтөбүз, баарына жардам беребиз. Доходго чыгарабыз, бул гарантия. Буюрса бесплатный кызматтабыз, бекер. Сиздердин банктын расходтору эле биздин өзүбүздүн кызматыбыз сиздерге абсолютно бесплатно апрелдин аягына чейин. Майга чейин дагы жетишсеңиздер болот. Жетишпей калгандар чалыңыздар, келиңиздер, буюрса сиздерге бесплатный кызматтабыз. Питерде жок, бирок башка областтарда кичинекей шаарларындан уже вторичка алса болот. Семейный ипотека мененчи 6% менен вторичка алса болот. 1 апрелден бул закон күчкө кирди. Бүт барбы, бирок кредитный историясы аябай жаман болгондор бар да. Ошолорго кандай болот? Саламатсыздарбы, Алсы Медиа каналынын катталуучулары. Мен бүгүн дагы Нуран недвижимость компаниясына келип калдым. Өзүңүздөр билгендей, ороз айы бүткөнгө чейин Нуран недвижимость компаниясы бекер кызмат кылган. Ошол бекер кызматын дагы бир айга улап берем деп байке айтып аткан. Ошону азыр чын эле апрель айы дагы бекер болобу кызмат Азамат байкенин же болбойбу ошол жөнүндө сураганы, жана ошондой эле Азамат байке сонун болгон жаштарды, декретте отурган эжелерди, же болбосо турмушка чыгып үйдөн чыга албай калган айымдарга, жана үйдө отуруп эле иштегиси келген мырзаларга, деги эле риэлторлукка кызыкканын баарын профессионал кылып окутуп чыгарам дейт. Ошол боюнча аз толук маалымат алабыз. Баса Нуран недвижимость компаниясынын WhatsApp группасы бар. Комментарийге мен ссылкасын калтырып койдум. Мына ошол ссылка аркылуу кирип WhatsApp группага катталып, ошол жерден дагы көбүрөөк толугураак маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Кайсы жерден жаңы үйлөр түшүп атат, кайсы жерде кайсы үйлөр мындайча айтканда как горячий пирожок кетип атат дегендейчи, кайсы жерде кандай акциялар болуп атат, кандай арзандатуу болуп атат. Деги эле Москва жергесинен үй алууну каалагандар ошол группага кирсеңиздер болот. Сиздер болсо азыр каналга катталып лайк басып, жакшы ой пикир жаза кетиңиздер. Мен анда маегимди улантам. Саламатсызбы, Азамат Салиев? Саламатчылык, Алсайым, кош келдиңиз. Чоң рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Байке, ошол мен сизге атай элдердин суроосу менен дагы келип калдым. Хорошо. Жакшы. Сизден ошол жакында эле бир аз суроо жооп кылганда биздин айымдар группада. Ошол жактан бир эки айымдар мага личкама чыгып калышты да. Алсу обученияны сураштан уялып атам деп. Вот ошол тууралуу сизден толугураак маалымат алайын деп келдим. Андан сырткары дагы көп суроолорум бар, аларды тизмеси менен берем. Хорошо. Обучение боюнча негизи эле биз обучать этебиз бул жумушка, риэлторствого. Анан биздин көп мекендештерибиз көбүнчө аял кишилер үйдө бала менен отурат. Анан алар деле каалайт да, күйөөмө жардам берсем дейт, үй бүлөгө бир материальный жардамга салым кошсом депчи. Ошолор үчүн биз онлайн деле үйрөтө алабыз. Эгер офиске келе алса, офисте офлайн деле үйрөтөбүз. Бул 4-5 күндүк эле сабак болот. Мисалы үчүн баасы арзан эле 10 миңдин тегереги. 4-5 күн офлайн биз документация бар жокту бул жерде офлайн көрсөтүп үйрөтүп койсок, бул бат үйрөнөт да. Көрүп кармап документ, кайсы документ эмне экенин үйрөнгөн болсо, бат үйрөнөт. Онлайнга караганда. Да, онлайнга караганда. Андан кийин бир ай сопровождение болот онлайн. Кааласа келип сураса деле болот, кааласа телефондо. Анан бир айдан кийин кааласа иштешсе, биз менен иштешкен болсо, биз дальше аны сопровождать этип, аны доходко чыгарып, партнер катарында иштеп кете беребиз. Бул жана бир ай окуп эле ушул риэлторство аркалап кетиш негизи оор, бирок биз ага дальнейший да жардам беребиз. Бир айда окутуп эле мындай таштап койбойбуз. Ошон үчүн каалоочулар болсо, личкабызга жазсын же телефон чалсын же келсин бул жакка. Биз дайыма окутканга даярбыз. Бул жумушту үйрөткөнгө. Үйдө отуруп алар деле онлайн форматта эле биз менен как партнер иштесе болот. И доходго сөзсүз чыгат. Кардарларга деген үйлөрдү көрсөтүп эметесиздер да сиздер. Ошол жагын кандай кылышат? Онлайн иштегендер. Негизи онлайн иштегендер көбүнчө алардын жумушу убактысы болбосо, биз ал онлайн иштеген биздин партнерлорубуздун кардарларга биз өзүбүз көрсөтөбүз. Бизде риэлторлор бар, постоянный основада иштеген. Ошол мен өзүм жетишпесем алар көрсөтөт, өзүм жетишсем өзүм алып барып, ал клиенттерди биз өзүбүз сделкага чыгарабыз. Ал кишилер бизге как партнер жардам берет просто. Значит, баласы менен декретте отурган эжелерге аябай ыңгайлуу турбайбы? Да, аябай ыңгайлуу.
азыр деле бул ушундай шарт менен иштеп аткан бизде көп мекендештерибиз бар. Алар деле уже давно доходко чыккан, үй бүлөгө салым кошуп, акча таап отурушат, үйдө бала багып. Эң сонун айымдарына өзүңүздөр айымдар эле деп коем да. Мырзалар, сиздер дагы өзүңүздөр уктуңуздар, бул үйдө отуруп иштегенге эң ыңгайлуу экен. Бул мырзаларга жана декретте отурган айымдарга аябай ыңгайлуу экен. Мырза дедиңиз, эстеп кеттим да. Жаңы келип, мисалы үчүн жумуш иштеп жүргөн мырзалар болсо деле, же болбосо бул жакта жүрүп деле жумуш караштырып жүргөн мырзалар болсо деле, келсе бул ишти үйрөнүп көрүшсүн. Себеби дегенде баары эле үйрөнгөн аркалап кете албайт, бирок аракет кылып бир көрүш керек да. Может, жагып калат, иштеп кетет. Бул жумуш негизи оор эмес. Биз баарын үйрөтөбүз, баарына жардам беребиз, доходко чыгарабыз, бул гарантия. Значит, 10 000 төлөп, уже риэлтор болуп кетсе болот экен да. Ооба, негизи бар эле жерде обучениялар кымбат, 150-200 миң. Бир ай окутушат, анан ал жака барыш керек дегендейчи. Может, көбүнүн убактысы болбойт, ошон үчүн биз 5 эле күн окутабыз. Каалаган саатына келип бул жактан офистен бизден окуса болот. Андан кийин 1 ай онлайн сопровождение, кааласа офлайн сопровождение. Ошол негизи окуунун мөөнөтү 1 ай. Бир жума офлайн, офисте кадимкидей келет, документацияларды үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Анан 1 ай, общий 1 ай сопровождение болот. Андан кийин деле биз менен партнер болуп иштешсе боло берет. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Ар бир ойлогон ой максаттарыңыздарга жетиңиз. Рахмат. Азыр эми орозо бүтүп калбадыбы? Сиз мурункусунда деген орозо бүткөнгө чейин бекер кызмат кылам дебедиңиз беле кыргыз элиме? Ооба. Орозо бүттү, эми эмне болду? Биягы эми платный болуп калды белки. Ооба, негизи бизге да көп суроолор болду. Орозо бүтүп атканда айрыкча чалышып, эмне болот, эми бесплатный болсо жакшы болмок, биз жетишпей калдык, кандай болот, бизге бесплатный кылып бериңизчи деген суроолор чындап болду. Сиз дагы айттыңыз, жана эле ошого сурануулар боюнча биз дагы апрель айына дагы бесплатный кылдык. Буюрса бесплатный кызматтабыз, бекер. Сиздерден банктын расходтору эле биздин өзүбүздүн кызматыбыз сиздерге абсолютно бесплатно апрелдин аягына чейин, майга чейин дагы жетишсеңиздер болот. Жетишпей калгандар чалыңыздар, келиңиздер, буюрса сиздерге бесплатный кызматтабыз. Жетишпегендер орозодо көп Рамазанда жетишпей калдык деп эметишти. Ошолорго биз дагы 1 ай убакыт бердик, бекер кызматтабыз, кызматыңыздардабыз. Мекендештер, мына өзүңүздөр уктуңуздар. Баса бүгүн пятница күн. Бүгүн мага 4 адам чалдыңыздар. Ошол 4 адам бекер кызмат бүтүп калдыбы деп чалгандар. Бекер кызмат продолжается. Дагы 1 айга андыктан чалыңыздар. Экранда турган номерге Азамат Салиев өзү жооп берет. Анан мага үй алып бер дебеңиздерчи, мен билбейм анкантип алышты. Алса эми сизге деле үйрөтсөкпү бул жумушту? Мен да ошону ойлонуп атам, обученияңызга мен дагы окуп алсамбы деп. Көпчүлүк сизден сурайт экен, ошого сиз консультация бере берсеңиз деле болот. Отуруп алып. Анан эртең алсы реклама тарта калса мен убактым жок деп жүрбөйүн. Мен сделкада жүрөм деп. Ооба. Ал деле болот. Анан байке дагы бир жолу анда ушул биздин элибиз деген жакшы көрүшөт да, кайра кайталаганда анан кийин көбүрөөк түшүнүшөт да. Ошо жана семейный ипотека жана кыргыз жаранный ипотекаларда кандайдыр бир өзгөрүштөр болду, болбоду, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Семейный ипотека боюнча, семейный бул льготный ипотека болгон үчүн Россия жарандары үчүн эле. Ошол эле 7 жашка чейин бала Россия гражданин болуш керек, бул шарт. Кыргыз жарандары балабыз бар дешет, бирок кыргыз жараны болгонуңуз үчүн, Россия жараны болбогонуңуз үчүн льготный ипотекага туура келбейсиз. Анан 1 апрелден кийин жаңылык бул Московская областтан, Ленинградская областтар, Питерде жок, бирок башка областтарда кичинекей шаарларындан уже вторичка алса болот, семейный ипотека мененчи 6% менен вторичка алса болот. 1 апрелден бул закон күчкө кирди. Уже банктар уже заявка алып, кредит уже берип баштады. Ошон үчүн бизде список бар, биздин группага списокты мен бүгүн да таштадым. Группадан списокты карап, кайсыл шаарда, кайсы областтын кайсы шаарында сиздерге туура келсе, жазыңыздар, ошол шаардан алып беребиз. Кыргызстан жарандарычы? Кыргызстан жарандары үчүн азырынча өзгөрүү көп деле жок, бир аз эле. Ошол 28-29, мурда 30-31 болчу, азыр 28-29га түштү, бирок дагы эле бир аз бийик.
Арзандайт деп ойлойсузбу? Мен арзандайт деп ойлойм. Может күздө, может жазда дегендей. Арзандаса Так маалымат жок пока. Арзандаса эч кимге айтпай туруп биринчи мага айтыңыз, Обязательно. Биринчи сизге алып беребиз үйдү. Студияга алып. Ооба, Кудай кааласа. Буюрса, биринчи очередь сизге алып беребиз. Алса эми үйдү. Анан байке азыр эле сиз айтпадыңыз, 1 апрелден уже вторичкада алса болот, семейный льготный ипотека менен. Ошо первоначальный взнос керекпи, керек эмеспи? Негизи первоначальный взнос бул болгону жакшы. Первоначальный взносун болгону жакшы. Анан без первоначальный взносту эле алып беребиз. Проблема жок. Керектүү документтер жасалат сөзсүз. Буюрса без первоначальный взносту эле алсаңыздар болот. Азамат байке, өткөндө сиздердин ошо сделкаңыздарга барып көрүп өз көзүм менен тартып келбедим беле. Биздин кыргыз мекендештер жана семейный пара. Ошол үй бүлөлөр үй алышканда эми күндө эле экранга чыгып аткан адам менен анча-мынчада бир чыккан адамдын айырмасы бар да. Алар үй алып атып, мындайча айтканда толкунданып сүйүнгөндөн сүрдөдү, же баары бир камеранын түсүрү бар да. Вот ошолор мындай жакшы түшүндүрө албай калышыптыр. Мен дагы аны үйгө барып алып, анан монтаждап атып көрбөдүмбү. Ошол жөнүндө бир аз айта кетиңизчи. Үйдү в итоге алар ошондо канчага алышты? Ал жерде үй 12 миллиондун тегереги болчу. 45% скидка кылып, 8 миллион 200 алышты да. Эң сонун. Эмеси алар еще баштапкы төлөмү жок алышты, э? Ооба, алар баштапкы төлөмү жок алды. Себеби ал жерде ошол үй алганда застройщик аябай жакшы скидкаларды кылып, анан без первоначальный берди. Аябай жакшы распродажа болду, мындайча айтканда, кийим сатканда деле мынчалык талаш болуп эмес. Квартиралар аябай эле талаш болуп, биздин ошол кардарыбыз да үй алып калды. Мен да сүйүндүм аябай алар алган үчүн. Болгондо да 45% скидка менен алды, без первоначальный взнос. Ушул жылы күзгө жакын үйлөрүн алышат буюрса. Туура. Ата алар сүйүнүп атса, мен аларды тартып атып, мен өзүм деле мындайча айтканда камеранын артында туруп алып, эмне деп сүйлөп атканын мен байкап турмун деле да. Же алар менен кошо сүйүнүп атыпчы. Үйдүн баасы 12 миллион болчу, 8 миллион 200 алышты. Азыр дагы мүмкүнчүлүктөр барбы ошондой? Азыр мүмкүнчүлүктөр жок, андай себеби дегенде ал жердеги үйлөр аз калбай калды да ужечи. Башка жактарда болгон болсо обязательно сиздерге кабарлайбыз. Буюрса көрүүчүлөргө кабарлап, баарыңа үй алып беребиз буюрса. Азамат байке, ушу жакында эле акыркы видеодо ушу Первый Южный ЖКХдан тартып келбедик беле эмне? Үйлөр застройщиктердичи. Мына ошол күнү аябай көп комментарийлер жазылыптыр. Бул жакта без первоначального взноса өзүбүз дагы барып алсак болобу? Андан кийин эгерде именно Нуран недвижимость аркылуу барсак, кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген суроолор болуптур да, ошого жооп бергенсиңиз. Негизи застройщиктерге РФ жараны болсун, семейный ипотека менен барса деле, мисалы үчүн застройщиктер деле үй берет. Бул жерде главный одобрение. Банктан одобрение алыш керек. Ипотека деле кредит болгон үчүн банктан акча алыш керек, мындайча айтканда. Одобрение алганда застройщиктеги брокерлер, же болбосо ошол кызматты өтөгөндөр официальный доход сурайт. Бизде көп официальный иштебеши мүмкүн. Официально иштесе деле доходу аз болушу мүмкүн. Анан үйлөр кымбат болгон үчүн ал жетерлүү сумманы банк бербеши мүмкүн. Биз официально иштебесе деле биз ал кишини официально жумушка орноштуруп, банкка керектүү 2 НДФЛ, по форме банка деген документтер бар да. Ошолордун баардыгын подтверждение дохода. Ошол документтердин баарын биз справкаларын жасап, банктан одобрение алып беребиз. Бул самое главное. Эгер одобрение ала албай калган болсо, үйдү ала албайт. Ошончо застройщиктеги сотрудниктер бул ишти кылбайт. Сизден справка сурайт. Сиз алып барган справка сөзсүз доходу аз болот. Себеби дегенде официальный жумуш иштегендердин доходу 30% эле официально көрсөтөт да. Справка 30% берет. Өзү 100% алса, анын 30% айлык көрсөткөндө доход аз болуп калат. Анан одобрение банк аз сумма берип коет. Анан баягы каалаган үйүн ала албай калат. Туура. Көп эле бизде мисалы үчүн официально иштебейт. Алар үчүн бир аз кооптуу. Одобрение бербейт, отказ болгон болсо, кийин алыш кыйын болот одобрениени. Бүт барбы? Бирок кредитный историясы аябай жаман болгондор бар да. Ошолорго кандай болот? Кредитный история бул өтө эле маанилүү.
кредитный историяны негизи бузбаганга аракет кылыш керек. Эгер дальнейший ипотека же кредит банктан акча алам деген ою болсо, ниети болсо, кредит историяны бузбаганга аракет кылыш керек. Эми кээде маалыматы жок болуп калып, билбей калып, бузуп алып, же болбосо алган акчасын төлөй албай, айла жоктон бузулат да кээдечи. Кээ бирөөлөр банкротствого берип салат, ушундай да. Негизи кредитный история бузулгандан кийин көп бузулса, аны личитетиш керек. Аны бир аз оңдош керек. Банк менен мамилени түзөш керек да. Анан бир аз түзөгөндөн кийин өзүнүн одобрение тапшырып, эгер ала албаса, созаемщик кошуш керек. Жардамчы, поручитель. Ошондо алса болот. А негизи кредит историяны оңдосо болот. Банктардын атайын программалары бар, кредит историяны оңдой турган. Ошолорду тапшырып, ошол программаны өтүш керек. Анан байке ушул адамдардын көптөгөн ушу мекендештердин жазган комментарийлери бар. Застройщиктерге өзүңөр эле прямой барып алгыла үйдү дешипчи. Бирок ошентип барып алганда, мындайча айтканда 100%дан мүмкүн 2-3%-ына одобрение алышат. Калгандар ала албай калгандар бар да, көбүнчөсүчү. Мына ошол ала албай калгандар, алар уже бир жолу барып алардын данныйлары базада калып калды да. Мына ошол адамдар кайрадан сизге келип, биз өзүбүз бардык, колубуздан келбей калды, жардам бериңиз десе, ошол база сиз эч кандай влиять этпейби алардын үй алышына? Үй алышына база влиять этпейт. Андайлар бизге көп келет. Биз алып берип жүрөбүз үйлөрдү. Ошон үчүн эгер даже ошондой болуп калган учакта деле келиңиздер, биз үй алып беребиз. Проблема жок. Азыркы учурда мекендештер, ушул жерде мен кошумчалай кетейин. Менин оюмча, кредити жок адам жок болсо керек. Андан сырткары кредити жок дегенде бир күн болсо дагы төлөбөй просрочка кылбаган адам дагы жок болсо керек. Менин оюмча. Албетте мындай болбосун, баарыбызда баары жакшы болсун. Бирок эгерде сиздерде кандайдыр бир көйгөй болгон болсо, ушул документтердин баарын туура жана так даярдап үйгө биринчи кадамдан эле одобрение алып үйлүү болгуңуздар келсе, анда менин сунушум сиздерге, жеке сунушум, түп-түз эле Азамат Салиевке келиңиздер. Себеби биз мындайча айтканда эми басып баратканда деле жаңы төрөлгөндө ата энебиздин жардамысыз биз баса албайбыз го. Ошол эле сыңарындай ар бир тепкичке биринчи кадамыбызда жардамчы сөзсүз түрдө керек. Мына ошондуктан Азамат Салиев азыр дагы бир айга узартты, бекер кызмат кылып берет сиздерге. Сиздер болгон ошо банктардын эле расходторун төлөйсүздөр, а калган Азамат байкенин сиздер үчүн чуркагандарына акча албайт. Ошондуктан мекендештер түп-түз эле Азамат байкеге келебиз. Жана ошондой эле мен комментарийге ссылка кадап койдум. Мына ошол ссылка аркылуу кирип, Нора недвижимость компаниясынын WhatsApp группасы бар. Ошол группадан дагы сиздер көптөгөн жаңылыктарды, кайсы шаарлардан үй алса болот, кандай өзгөрүүлөр болуп атат бул ипотека сферасында, мындайча айтканда ошолордун баарынан кабардар болуп турсаңыздар болот. Сизге эркин микрофон берейин. Урматтуу кыргыз элим, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ниет, максаттарыңызга жетиңиздер. Баарыңыздар келиңиздер, биз аркылуу болсун. Биз себепчи бололу, үйлүү болуңуздар. Самое главное бул үй жакшы нерсе. Биз качан баягы үйгө кеттик деген сөз жакшы го негизичи. Ошол үйгө кеткенде өзүңүздүн үйүңүзгө барыңыз, өз үйүңүзгө төлөңүз. Көп айтат азыр аренда төлөп атам дейт. Мисалы үчүн аренда эмес, ипотека болсо деле өзүңүздүн үйүңүзгө төлөп, өзүңүздүн үйүңүздө жашаңыздар. Биз себепчи болойлу. Келиңиздер, азыр апрелдин аягына чейин дагы бекер кылдык. Сиздерден только банктын расходтору, бизден сиздерге бекер кызмат. Сизге чоң рахмат Азамат байке, убактыңызды бөлүп, ар бир сурообузга жооп бергениңиз үчүн. Дайыма даярбыз суроолорго жооп берген. Бизде консультация дайыма бекер. Телефондо болсун, WhatsApp'та болсун, офлайн офисте болсун, баары бекер. Биз дайыма даярбыз консультация бергенге. Чоң рахмат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.